Кашкаршылактан азыр 5 гектар жер бөлдүрүп берип атабыз. Мына айыл өкмөт жетекчиси ham отурат бул жердечи. Текстильный фабрика курган жатабыз ошол жергечи. 5 гектар жерди азыр бөлүштүрүп берип атабыз. Инвестор ошо кашкаршылактык жигит экен. Бардыгын өзүм кылам дейт ошол жерден. Пактаны алабыз. Ошол жерде обработка кылабыз, ирийбиз дейт. Кездеме чыгарабыз. Андан кийин кийим кече чыгарып ошол жерден анан сатабыз деп атат. Мынакей. Бундайларды биз колдошубуз керек да. 5 гектар жер керек деди эле. Мына сүйлөшүп туруп, тапшырманы берип азыр чечип атабыз ошонучу. Суга жерден азыр бөлүп берип атабыз ошо 5 гектар жерди. Мына эгерде ол да текстильный фабрикалар курулуп калган болсо, жанагы пахта заводдорго атаандаш болуп эртең көрөсүңөр. 95 сом эмес, 150 сомда чыгат пахтанын килограммы. Мына бул дыйкандарга жакшы да ошол мисалы. Туурабы? Мен билемин, дыйкандар өндүргөн продукциясын сата албай эле кыйналат. Биз ошону реализация кылып берсек, буларга башка эчтеке кереги жок. Акчасы болот, дарын да сатып алат, тракторун да сатып алат, бензинин да сатып алат, соляркасын да сатып алат да. Биз шарт түзүп берели да, ошол өндүргөн продукциясын сатып берели. Болду, анан башка булардын эч кандай бир суроо талабы болбойт. Жана айтканда суу менен камсыз кылып берип коюшубуз керек. Ошого келиңиздер, биз иштөө багытынан өзгөртөлү. Mana бул жерде областтык жетекчилер турасыздар, райондук жетекчилер турасыздар. İşteşeli.